Силердин кыйынчылыктарыңарды, түйшүктөрүңөрдү, чыр чатактарыңарды өзүм жалгыз кантип көтөрөм? Ар бир уруудан акылдуу, эстүү, сындан өткөн адамдарды тандап алгыла. Мен аларды силерге эл башчы кылып коеюн дегем. Ошондо силер мага жакшы нерсени айтып жатасың дегенсиңер. Мен силердин ар бир урууңардан акылдуу, сындан өткөн, белгилүү адамдарды алып, урууларыңарга 1000 башы, 100 башы, 50 башы, 10 башы көзөмөлчү кылып койгом. Мен ошондо силердин башкаруучуларыңарга мындай буйрук бергем. Бир тууганыңардын талаш тартыштарын угуп, бир тууганыңар менен бир тууганыңардын ортосунда, бир тууганыңар менен келгиндин ортосунда адилет сот жүргүзгүлө. Сот ишинде бет карамалык кылбагыла, чоң кичине дебей бирдей уга билгиле. Эч кимден коркпогула, анткени сот жүргүзүү Кудайдын иши. Силер үчүн оор болгон ишти мага айткыла, аны мен угайын. Мен ошондо силерге аткарышыңар керек болгон баардык ишиңер жөнүндө буйрук бергем. Ошентип биз Кудай Теңирибиз буйругандай Хорептен чыгып, Аморлуктардын тоосун көздөй, силер көргөн ушул эбегейсиз чоң, коркунучтуу чөлдү басып, Кадеш Барнейге келдик. Ошондо мен силерге мындай дегем: силер Кудай Теңирибиз берип жаткан Аморлуктардын тоосуна келдиңер. Кудай Теңириң бул жерди сага берди. Ата бабаларыңардын Кудай Теңири айткандай, бар да ал жерди ээлеп ал, коркпо да үрөйүңдү учурба.